Дариядан Кадамжай району андан өтүп Өзбекстандын Кубасай аймагы суу менен камсыздалат. Алардын катарында кезектешип суу ичкен бул Эсенбай айла. Азыркы учурда кезеги келген, бирок каналда бир тамчы суу жок. Берет сууду. Биз келгенден Өзбекстан киргенден кийин Өзбекстан 5 минуттан кийин суу ташат дей берет да булар. Ар ойду кылышат булар. Өздөрү неме кылат. Артист. Өзбекстандан чыкпаганын себеби Кыргызстан Калибания менен суу өткөрүп атат деп атат олар. Суу ошол мезгилде Кайта эле өзүңүздүкүлөргө шылтап атат. Уч көргөндүк туугандарыңарды тартипке сагыла, биз силерге тегиз сууду өткөзүп беребиз деп атат. 5 Калибания. Ошол сууну силерде жогорудан бирдей карматып бергиле деп атат. Бизге ойнотпой деп атат. 3 күппү 3 күп кесин деп атат полманга. Ошондон деди 1,5 күптү Кубасайга таштайт, 1,5 күп Лаган калат. Ошо 1,5 күптөн силерге 5 та же 3 та сууну өткөрүп беребиз 5 Калибания деп атат. Түшүп кетпесин үчүн, ал жандык сууга түшүп кетпесин үчүн атайын коопсуздук эрежелери сакталып, өздөрү темир торчо, зым торчо менен умтип курчап алышкан. Суу бир аз кар түшпөдү. Ошол кардан кийин дарактар бул жакта үшүгүрган. Көрсөтүңүзчү мынакей. Дарактар үшүгүрүптүр. Үшүгүрдү мына суу жоктугунан мына жалбырактарда да уже курубай түштү мына. Бул эми кандай тирикчилик кылабыз? Же суу жок, же башка эгин эгейин десең дагы эле суу жок. Мына жерлер куруп жатат, баары жок. Мына дарактар уже куруй баштады. Дыйканчылыктан дагы башка тиричилик кыласыздар эмне? Башка эчтеке бизнес жок. Ушул жылда караганыбыз ушул эле. Азыр мен турган жер мынакей ошол Эсенбай айылынын дыйканчылыкка жарамдуу жерлери. Бул жерге азыр мына өзүңүздөр көргөндөй дыйкандар жерлерди иштетип дарыбыз эгишкен. Алардын катарында азыр биз маекке тарталы Нурбек деген мырза экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурбек мырза, эмне менен айылексиз? Дыйканчылык, дарыбыз эгиш, пахта эгиш. Бул жерде бардыгы дарыбыз экен, дарыбыз эгилген азыр. Канча сотик жалпысынан? Бул жерде 1 гектар дарыбыз. 1 гектар дарыбыз, а сиз эмне кылып атасыз азыр? Дарыбыздар чыгып туруп, кайра дарыбыз эгип атасызбы? Ошо суу жоктугунан кургап калып, кайрадан эгип атабыз. Кургап калган, өндүрүп. Мына өзүңүздөр көргөн бул дарыбыздар чыкканы чыгып калыптыр, мына 1-2ден чыгып калыптыр. Ал эми чыкпаган жерине бул жакта мына суу куюп, кадимкидей. Бул сууларды куюп атасыздар да? Ооба. Бул сууну каяктан алып келдиңиз? Суу бар экен го. Ошо өзүңүздөр көргөн жанагы суу сактагыч жердеги авыз суусудан алып келип. Жана көлчүктөн алдыңыздар. Ооба. Ар бирине ушинтип куюп эгип чыгасыздарбы? Ооба, ошо ар бирине. Майла жок да, суу куюп эгип, ичине көктөтүш. Суу келбесе бул дагы куруп калышы мүмкүн да. Ооба. Анда кандай кыласыздар? Билбейм, бул жагы Жакшы ниет менен эгип атасыздар, ниет менен эгип атабыз. Азыркы мен турган аймак бул 2 районду бириктирип турган аймак. Тагыраак айтканда 2 районду. Бул жак Арван району, ал эми Ноокат району. Ошол эле 2 районду бөлүп турган. Бул жерде бир канал бар. Каналдын аркы тарабында Каримберди айылы, ал эми бул тарабында Төмөйүн айылдык округуна караштуу Арван районундагы Эсенбай айылы. Бул айылда 200 кожолук түтүн балатып, дыйканчылык менен тиричилигин өткөрүшөт. Бирок дыйканчылык кылайын десе, быйылкы жаздын башталышы менен эле суу таңкыстыгы байкалат. 2 айыл тең ушул каналдан суу ичет. Мына каналды өзүңүздөр байкап турасыздар, кургап, ушул топурактар, ылайлар деле жарылып, кургап турат. Эми бул жерге качантан бери суу келелектиги байкалып эле турса керек. Ал эми ушул 2 айыл тең ушул каналдан суу ичет, бирок суу Өзбекстан аркылуу бул айылга келип жетет. Өзбекстанды көрсөтсөк, бул жакта мына чек арасы менен тосулуп турат. Ушул каналга Кубасай, Өзбекстандын Кубасай аймагы аркылуу суу келип, эгиндерге ичимдик суусу деле ушул канал аркылуу келет. Бул жылы өзү негизи суу келген жок бул жерге. Бир кесе бир жолу келди, 2 саат. Онон кийин келди, бир 3 саат. Ошол боюнча мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, курук арыктарыбыз. Анан былтыркы жылда айтсаң, дайым эле чоңдор келет экен, губернатор келет экен, аким келет экен десе, суу как положено даяр.
Анан кийин ошол убактагы ачылган ошол даяр суу келет чоңдор келгенде. Эмне себептен башка убакта келбейт деген суроо бизди кыйнайт да. Мына бизде 200 кожолук бар. Тыкканчылыгыбызды 1000 гектар бар эди, үшүгүрүп кетти. Үшүгүрган себеби дагы суу дагы жок. Биз өзү балдарыбыз ama судан ичет, элибизden судан ичет, тыкканчылыкка ичкен дагы суу жок, бактарга дагы суу жок. Енді кандай кылабыз? Мына көрсөңөр өзүңөр биз суудан эле ичебиз. Сиздерди алып келсек ичпейсиздер, биз өзүбүз ичебиз суудан эле. Ушинтип эле ичебиз биз өзүбүз. Şu sudan içeriz, bölük su yok. Suğa barabilsek 4 kilometrege barıp su alıp gelişimiz gerek. Maşinesi balar barıp alıp gerek, maşinesi yoktur, sudan içeriz. Айылда мындай суу сактагыч бөлмөдөн экөө бар. Бирөөсү айылдын баш жагында жайгашса, экинчиси айылдын этек жагында жайгашып орун алган. Ал эми бул көлчүгө каналга качан гана суу келгенде толтурулуп, ушул айылда жашаган элдин бардыгы турмуш тиричилигине, ичимдик суусуна ушул жерден алып керектешет. Ал эми сууну өзүңүздөр байкасаңыздар, үстүңкү бөлүгүн ушундай жаман болуп, мындай жаман жып келип атат азыр мына мурдуң менен